Биздин негизги пассажирлер өзү Баткен областында жүргүнчүлөр. Анан кошуна Тажикстандан көп келишет. Азыр эмне көп баягындай международный симпозиум, форум, семинар деген бар экен. Ушул Худжантта болгон ошондо катышуучулары только биз менен. Анан Исфарадан ошо Тажикстандан келишет определенный суммада тажик туугандар. Алар да биздин жумушубуздан, кызматыбыздан пайдаланып атат. Душанбеде мисалы ушундай эле самолет учат экен. Билеттин баасы $150 чейин барат экен. Биздин билеттин баабыз Баткен Бишкек долларга эсептегенде $70 болот экен. Анан тажиктер өздөрү айтып атат, бизге өтө удобный, баягындай без проблема, только границаны өтөбүз, досмотр, пограничный. Анан келип учуп кетебиз, алар өтө ыраазы. Булардын каттаганы жакшы. Акча Кыргызстанга түшөт. Кыргызстан банкына түшөт. Экинчи жагы рейс көбөйөт. Себеби эгер тажик турушпай калганда бизде возможно 4 рейс эмес, может 2 рейс болуп калышы мүмкүн эле. Алардын келгенде жакшы, и авиакомпанияда өтө выгодно. Себеби выручка түшөт. Самолет полный загруз. Мына бүгүн көрдүңөр, 99 адам келип, 99 адам кетти. Өзү самолеттин мессасы 99. Азыр мисалы Баткен областы үчүн моундай азыркы шарт болот десе болот да. Так келечекти ойлогондо мисалы азыр моундай пландар жүрүп атат, что келечекте бул аэропорт эл аралык болот деп. Вот эл аралык болгондон баштап бул уже такыр башкача аэропорт болот да менимче. Себеби Баткен областы биринчиден жаңы эми область. Бул жерде негизи эми трансграничный торговля деп коет, ошол чек ара соодаларга бул өтө ыңгайлуу эме болот да. Себеби коңшулаш Тажикстандан дагы келет, ишкерлер, коңшулаш Өзбекстан мүмкүн перспективада келип калат. Мындай караганда, ошол жагынан караганда бул өтө келечеги кең бир жакшы башка аэропорттондон кем эмес атаандаша турган эле аэропорт болуп калат. Азыр деле байкасаңар басымдуу бөлүгү бул жерде Тажикстан жарандары көбүнчө. Бул деген уже бул келечекке бир кандайдыр кадам шилтегенге дагы береме да, шылтоо да.